Саламатсыңарбы, урматтуу 8 класстын окуучулары. Кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү биздин силер менен өтө турчу темабыз кыйыр толуктооч. Сабагыбыздын максаты бүгүн сабактын жүрүшүндө кыйыр толуктооч жөнүндө маалымат аласыңар. Кыйыр толуктоочтун милдетин аткарган сөздөр кайсы жөндөмөдө турарын ажыратып билесиңер жана аларга суроо бере аласыңар. Көнүгүүлөрдү иштеп, сүйлөмдөргө талдоо жүргүзүп, толуктоочтун, башкача айтканда, тике же кыйыр толуктооч экенин ажыратып билесиңер. Алгач балдар, мурдагы сабакта өтүлгөн темаларды эсибизге түшүрүп алалы. Толуктооч деген эмне? Ал кандай суроолорго жооп берет? Толуктоочтун кандай түрлөрү бар? Тике толуктооч кайсы жөндөмөдө турат? Өзүңөр билгендей, толуктоочтун эки түрү бар экен. Тике толуктооч жана кыйыр толуктооч. Тике толуктооч табыш жөндөмөсүндө туруп, кимди, эмнени деген суроого жооп берет. Ал эми кыйыр толуктооч барыш, жатыш, чыгыш жөндөмөлөрүндө турат. Ошондой эле жандооч сөздөр менен да айкашып келе берет. Кыйыр толуктооч эгер барыш жөндөмөсүндө турса кимге, эмнеге, жатыш жөндөмөсүндө турса кимде, эмнеде, чыгыш жөндөмөсүнөн болсо кимден, эмнеден, ошондой эле жандоочтор менен айкашып келсе ким менен, эмне менен, ким жөнүндө, эмне жөнүндө деген суроолорго жооп берет. Мисалдарга көңүл буралы. Чоң ата уулуна акыл насаатын айтты. Эмне кылды? Айтты. Сүйлөмдүн баяндоочу. Ким айтты? Чоң ата. Сүйлөмдүн ээси. Эмнени айтты? Акыл насаатын. Кимге айтты? Уулуна. Бул жерде уулуна деген сөз барыш жөндөмөсүндө турду. Демек, кыйыр толуктооч экен. Экинчи мисалда, мен досумдан жакшы жаңылык уктум. Эмне кылдым? Уктум. Ким? Мен. Сүйлөмдүн ээси. Эмнени уктум? Жаңылыкты. Кимден? Досумдан. Бул жерде досумдан деген сөз кыйыр толуктооч, себеби чыгыш жөндөмөсүндө турат. Кийинки мисалга көңүл буралы. Тактада кооз сүрөттөр илинип турат. Эмне кылып турат? Илинип турат. Сүйлөмдүн баяндоочу. Эмнелер илинип турат? Сүрөттөр. Сүрөттөр эмнеде? Тактада. Бул жерде тактада деген сөз жатыш жөндөмөсүндө турду. Сүйлөмдө кыйыр толуктооч боло алды. Кийинки мисал. Түстү калемдер менен сүрөт тарттым. Эмне кылдым? Тарттым. Сүйлөмдүн баяндоочу. Ким? Мен. Ээси көмүскөдө калды. Эмнени тарттым? Сүрөттү. Бул дагы толуктооч, тике толуктооч. Сүрөттү эмнелер менен тарттым? Калемдер менен. Өзүңөр көргөндөй, менен деген жандооч менен айкашып келди. Сүйлөмдө кыйыр толуктооч боло алды. Биз келечек жөнүндө кыялдандык. Эмне кылдык? Кыялдандык. Ким? Биз. Сүйлөмдүн ээси. Биз эмне жөнүндө кыялдандык? Келечек жөнүндө. Бул сүйлөмдүн толуктоочу, жөнүндө деген жандооч менен айкашып келди. Ошол себептен бул кыйыр толуктооч боло алды. Демек, балдар, өзүңөр көргөндөй, кыйыр толуктооч жөнүндө, менен, тууралуу деген жандоочтор менен айкашат экен. Келгиле эми балдар, окуу китебибизди ачып, бүгүнкү темага байланыштуу көнүгүүлөр менен иштейли. 21 көнүгүү. Сүйлөмдөрдү көчүрүп жазасыңар. Андан кийин сүйлөмдүн баяндоочун таап, жатыш жөндөмөсүндө турган кыйыр толуктоочторду да таап астын сызасыңар. Кийинки 25 көнүгүүнү да дал ушундай иштейсиңер. Ал жерде дагы берилген сүйлөмдөрдү жазасыңар, ээсин, баяндоочун таап, андан кийин чыгыш жөндөмөсүндө турган кыйыр толуктоочторду да табасыңар. Мисалы, бир сүйлөмдү мисал катары көрсөтүп берейин. Биз каникулдан кайттык. Эмне кылдык? Кайттык. Сүйлөмдүн баяндоочу. Ким? Биз. Сүйлөмдүн ээси. Биз эмнеден кайттык? Каникулдан кайттык.
жерде каникулдан деген сөз чыгыш жөндөмөсүндө турду. Демек кыйыр толуктоочу экен. Балдар, бүгүн биз силер менен кыйыр толуктооч жөнүндө кеңири маалымат алдык. Өзүңөр билгендей, кыйыр толуктоочтун милдетин аткарган сөздөр барыш, жатыш, чыгыш жөндөмөлөрүндө турат экен жана ушул жөндөмөлөрдүн суроолоруна жооп берет экен. Андан сырткары менен тууралуу жөнүндө деген жандоочтор менен да айкашат экен. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калгыла.